Арбасын аруу кыргызым. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Турмуштун сырлары ачылмакчы. Кошо алсаң өткөн келер учур чакты. Анда эмесе берүүбүздүн уландысына көңүл буруңуздар. Мисалы өсүмдүктөр жылбайт. Өсүп турат өскөн жеринен. Бирок тамырлары бири-бирине байланышып турат. Тамыр жетпегенде жаратылыштын бөлөк эмелери бар. Ары келет, чымчыктар келет, гүлдөн гүлгө өчүп байланышып турат. Бул адан терең, адан кылдаттуу байланыш. Аны биз даже ойлобойбуз. Ошентип бүт жаратылыш бири-бирин байланыштырып, мындай энергия алмашып турат. Мисалы дарактардын тамыры биригип калат экен жердин алдына. Мисалы бир жактан суу жетпесе, ошо дарактын тобу бир жагы сууга бирөө жетпесе, ошо аркылуу суу ичип турат экен. Бүт жаратылышта Чоң мыйзам өзүнчө. Чоң мыйзам, чоң мындай терең мындай байланыштуу, мындай бири-бирине жардам берүү. Ошо менен ошо негизи эми биздин адамдын тили менен салса, бул этика, иман деп койсо болот. Негизи адамдар жаралганда деле ошондой мыйзам менен жаралган да. Бара-бара ошентип эле бузула берет экен да. Биз бул цивилизация, азыркы арий цивилизация деп айтылат да. Мунун дагы баягы аткан таңдын батмайы бар дейт го. Аягы бар да сөзсүз. Кандай чен өлчөмгө, кандай өзгөрөт, бул өзүнчө эч ким азырынча билбейт, түшүнбөйт. Тегеле адамды кайра андан кийин дагы 100 миңдеген жылдардан кийин дагы бир адамзат пайда болуп, дагы ушуну кайталай бер. Мен айтайын дегеним, бардык нерсенин өзүнүн дагы чеги бар да. Адамзатты жердин өзүн өстүрүп атып эле, анан ушинтип эле улам кыйратып эле атланттар, лемурилер, баягы газообразный деген цивилизациялардын бардыгы жөн эле ушинтип эле жоголуп кете бере. Бул эми айтып отуруп, мен кечирип коесуз. Мен ошондо мындай деген оюма келип атат. Бир жыйынтык чыга турган жер болуш керек да. Сөзсүз бар. Ааламда эчтеке бекер болбойт, себепсиз эчтеке болбойт, максатсыз эчтеке жүрбөйт ааламда. Ааламдын өзүнүн программасы бар. Эми бул жараткан күчтөрдүн программасы, Кудайдын программасы деп коелук. Ошонун программанын ичинде адамзат өзүнчө бир чакан кичинекей программа. Анан мисалы бир топ жана цивилизация келип өтүп кетти деп атпайбызбы? Алардын да жыйынтыгын эске алган. Ошон үчүн биздин азыркы шартыбыз тигилердин шартына кайталанбайт. Өзгөчөлүгү бар. Анан бизге кошумча жардам берилет. Кошумча суноону өзгөртөт. Жаратылыштын максаты бизди мындай эметип тартип эметме эмес. Биз жана өсүп койгон максатка жетүү. Адамзат айтат, нурланып кетти, кайып болуп кетти. Бул бизди бул эмненин белгиси? Башкы бизге тапшырган вазифанын көрүнүшү да биз арланып, нурланып, жанагындай кайып дүйнөгө дене менен өтүп кеткендей. Ааламда мындай тажрыйба жок болчу. Вот ошону биз аркылуу азыр иштетип атат. Ошон үчүн адам жана иманы менен жашаш керек. Негиле кыргыздар бүгүн биз аалам жөнүндө, башка улуттар, башка адамзаттар жөнүндө кеп айтып атабыз. Сиз ушул боюнча биздин азыр бизди көрүп отурган, тыңшап отурган адамдарга не деп айтаар элеңиз? Эми чындап айтканда ак илет сынбайт. Чындыкты эч ким жашыра албайт. Эми алдасак өзүбүз эле алдайбыз. Ошон үчүн баарыбыз жерине ушул бир кичинекей чакан эле кемеде ааламда. Ошондо баарыбыз кедейибизде жүрүп атырбыз, байыбызда жүрүп атырбыз, элитада жүрүп атат, карапайым эл жүрүп атат. Бирок баарыбыздын тагдырыбыз жерененин тагдырына түзмө-түз байланышкан.
жерине бул чын эле бул жандуу, адан сезимдүү, акылдуу инсан. Аламдын инсаны. Жерине бизге жерине болуп берген. Мен буларга шарт түзбөйм ушундай түрдө деп. Мен мунун тереңдигине биздин акылыбыз азырынча жетпей жатат. Баа акылман кишилер муну түшүнүп жеткен. Анан эми бул чын эле биздин энебиз. Ошого көзүбүздү ачып, тереңирээк ойлонуп, жооптуу бололук. Биз кылганыбыз баарын арты келет. Арты кандай болот, ошону ойлонолук. Анан мына биз азыр Кыргызстанда бир топ азыр мурун шарт жок болчу, биз азыр бир топ тургундар дүйнөнү кыдырып келип баалап атат. Кыргызстан чын эле бул бейиште турган жер экен деп. Бул Кудайдын дачасын деп дагы айтып атат. Чын эле ошондой. Биз ошондой шартты бизге ким тапшырып кетти? Биздин аталар, чоңталар, арбактар тапшырып кетти, сактап, өсүн ченеп пайдаланып, аяп пайдаланып. А биз урпактарга эмнени калтырып кетебиз? Күнүмдүк кызыкчылыкка биз келечектүү, шарттуу келечектүү мындай келечекке туруктуу камсыз кыла турган нерселерди биз күнүмдүк оокатка эле алмашып атабыз. Отошуну бир терең ойлонолук. Ошон үчүн анан ынтымак болуш керек. Анан жалпы ошо биздин ан сезимибиз кичине кеңейип, жалаң гана күнүмдүк оокат эмес. Жалаң гана биздин жакын адамдардын кызыкчылыгын эмес, келечекти ойлойлук. Баарыбыз Иса пайгамбар айткандай, өлүм адам өлбөйт, адам өзгөрөт деген. Мына биз айтып атабыз, сөөгүн коюп келдик, жаныбыз калат. Кеткен киши айтып атабыз, иманың жолдош болсун деп. Иманың наркы дүйнөдө иманың коштоп жүрсүн деп. Биз аны баарын билебиз. Ошону ойлобойлукпу? Азыр баары эле сиз айткандай мүлк менен эле мансапчылык болуп калды. Пендечилик, мансапчылык. Бекер оокат, бекер намыс, кур намыс да чындап айтканда. Анын баары өзүбүздү алдап атабыз. Анан ошону нар жакка эч ким бир тиынды алып кеткен жок. Аны биз билебиз, кепинде чөнтөп жок. Айымча ушунча умтулабыз. Ушу өткөн бир 5-10 жылдын кызыкчылыгы үчүн, а келечекчи, тагдырыбызчы, артыбызда келаткан урпактарыбызчы. Бизге тийбесе аларга тиет. Бул аламдын мыйзамдары. Туура айтасыз. Вот ошону ойлонолук. Бул баарын чындыгында эле азыр адамзат баарын билип калды. Техниканын жетишкендиги менен кошо аркы дүйнө бар экен. Жана кинопленкалардан аркы дүйнөнү көрсөтүп атканын, кандай жаныбызда рухтар жүргөнүн, ар кандай абалда сүрөттөрүн көрүп атабыз. Ошолордун баарын көрүп атат. Адамдар өлөт экен. Устун болуп дүйнөгө өлбөй жүргөн кимдер бар, өлгөндөргө жер чыгып көмбөй жүргөн кимдер бар. Муну да билет. Баарын билет. Бирок адамдын башына кандайдыр бир вирус кирип алгандай. Деги эле ошону убактылуу эле билип атат да. Бул бир башка бир нерсе кирип алгандай да. Бул мындай, мисалы азыр мына жакын эле бир 10 жыл мурун тарелка деген чыккан. Спутниковый тарелка. 24 саат 100 канал. Бул эмне? Бул адамдын ас кургун жолдору, ыкмалары. Анан эмне? Бизде азыр аз кырып атат, реклама. Муну сен татыксың, муну жейгөй, муну кийип көр. Сен ушундай кыйын болосуң, жыргайсың деген эле. Биз ошо айтып атпаймынбы? Дененин деңгээлине түшүп калдык. Биздин жаратуучу, аламдын деңгээлинде жаратуучу касиеттерди биз дененин күнүмдүк касиетке алмашып алдык. Бул чоң адашуу. Жакшы үмүт менен жашаган адам Кыргызда өлүп баратса дагы жакшы деген. Албетте жакшы күн бар экен, кыргыздар күмөн санабайт. Жакшы күн бирок өзү келбейт экен да. Жакшы күн болот деп эле жатып алганда да. Ошо сиз айткандар ыйман,
ошондо аруулук, тазалык, адамдын адамга болгон мамилеси, дүйнөгө болгон көз карашынын өзгөрүшү, ааламга болгон көз карашы, анан ата бабалардан жана сиз айткан бейиштей жерибизди берип кеткен ата бабалардын астындагы биздин дагы өзүнүн жооп бере турган, ошону сезиш керек да. Ошону ошолору сезсе деген ойда негизиненчи сөзсүз түрдө Кыргызстанда жакшы болот, бирок ал кандай кыйынчылыктар менен болот, кандай өзгөрүүлөр менен, кандай кубулуштар менен болот, жеңилирээгин тилейсиң да ошондочу. Жеңилирээгин менин оюмча ошол адамдар өзүлөрүнүн ким экенин таанып, ошол биринчиден адам экенин таанып, адамдардын ичинде өзүнүн кыргыз экенин таанысабы деп ойлойм. Эми сиз айткандай туура эле, бул абдан биз өтө ошончо бир бөлөк жолго түшүп кеттик, адашуу жолго. Кайра жанагы мындай далилдеп турган ойлорду, акылдарды азыр адамдын оюна көп токтобойт да, кабыл албайт. Себеби ошончо биз алыстап кеттик. Анан жана мен айтпадымбы, жанагындай биз 2007-жылы ушу уюм топтолуп калган, ушуну келечек кандай, адамзат каякка баратат, эмне болот деп, анан жанагындай аракет болуп калган. Ошондо жанагы 2007-жылы келген аянда, аян түшкөн, силер ушуну мындай адамдын көбү мындай жеңилирээк кабыл алып турган жолу бар. Ал кандай? Азыр эми жанагындай түпкү руханий нерселерди адам андан алыстап кетти. Азыр денеге бекилип калдык. Ошон үчүн аянда келген ушу денеге байланыштуу уже эл аны түшүнген бир жолу бар. Бул таза азык. Таза азык. Азыкты биз күнүгө азыктанабыз. Мисалы келечекти ойлосок, ой бул пайдалуу деп азыр эметип калдык. Себеби азыр азыктар көзүнчө жалгама болуп кетти. Ошондон биз айтканбыз, давайте ушуну келгиле, ушу жолду биз баштап органика деп, таза азык деп, ушу жагынан биз анан иманга жол ачып берелик. Буга эл көнөт. Денени баары ойлойт. Кос болуш керек, ден соолуктуу болуш керек деп. Азыр оору көбөйүп баратат. Анан ошону биз кантип баштаарын билбей жүргөнбүз, чындап айтканда. Анан 2010-жылы жанагы болгон окуя болбоду беле? Ошондо төңкөрүш, анан кан төгүлүп кетти. Экинчи жолу экинчи президент качып кетти, жанагындай чатак менен. Эл шок болду, баарыбыз шок болгонбуз. Ошондо берде бир бала бар, Санжар Султанкулов деген. Мен бир ошо тиги арчылык жагынан бир жумуш аткарып аткам, расмий жумуш. Анан ошо Минэкономикада жолугуп калдык. Анан ал айтты, эми биз ушундай эле 5 жыл сайын шермендүү болуп жүрөбүзбү? Бир Кыргызстандын бир келечеги бар да, негизделген. Ошону мейли азыр тиги бийликтин кейпи ушундай болсо, эл ушундай шок болуп атса, бизде бир негиз бар да, ошон үчүн ал сунуштады. Ушу биз айыл чарбада иштеген адистер катары чогулуп бир негиздеп коомго, өкмөткө, элге, депутаттарга бир сунуш берелик, негизделген. Мына өз убагында биз Швейцария болобуз дейбиз, Япония болобуз дейбиз. Биз Кыргызстан болушубуз керек. Бирок мунун негизи кайерде? Туруктуу, жакшы мындай токчулук жол барбы деп ал сунуштады. Анан биз бир 16-17 адис чогулдук. Аны ошол жерде талкууладык, баары туура тапты. Терде ветеринар бар, агрономдор бар, үйрөнүүчүлөр бар. Ушу айыл чарбанын арганда биз Кыргызстан негизи айыл чарба экономикабыз. Ошондон адистер чогулуп, азыр эле ошо көбү бар. Аны туура тапты. Ошондо демилгени, сунушту. Анан биз бир 3-4 киши мындай топтолуп калдык. Ошону биз эметтик, муну биз негиздеп, биринчиден азыр Кыргызстанда болгон абалды ылгап көрөлүк. Изилдеп, анан ошонун негизинде бир сунуш кылалык. Анан ошондой туура тапты көбү. Биз ошо иштей баштадык. Анда айлык жок, офис жок. Бул демилге. Ушу жана абалдан
төлөгөн демилге. Анан биз ошо концепцияны жаздык. Биринчи ылгап көрдүк шарт. Кыргызстанда кандай шарт бар, дүйнөдө кандай шарт бар, бизде кемчилик кандай, артыкчылыгыбыз барбы, ошонун баарын эметип, анан ошо Кыргызстандын биз айыл чарба өлкөбүз. Өнөр жай бизге азыр колубузга келбейт. Анан ошо айыл чарба жагынан биз ким менен анан бул жагынан жөнөкөй бага азыр жалпы өндүрүп аткан химия жол менен өндүргөн азык болсо биз тепселип кетебиз. Казакстанга, Кытайга, Россия менен биз эч кандай конкуренция болбойбуз. Анан биз эмне артыкчылыгыбыз бар? Жерибиз таза, мөңгү бар, таза аба бар. Жерибиз булган элек азырынча. Көп жерде булган, бирок дагы таза жерлер көп. Ошону жанагы таза, сапаттуу азыкты биз өндүрсөк деп, бул органика деп коет. Эко деген сөз бар, био деген бар. Ошону биз негиздеп, Кыргызстандын келечеги ошо таза, анан бул жалаң гана таза эмес. Таза азыктар бар дүйнөдө, бирок сапат жагынан биздин азыктарга жетпейт. Бул жагынан бизде конкурент жок. Себеби биздикиндей чөйрө кимде бар? Санаган өлкөдө бар. Ошон үчүн биз бул жагынан конкуренциядан бошоп калабыз деп ошондой биз негиздеп бердик. Анан кыдыра баштадык. Коомдорду, НПОлорду, фермердин жолугуп, анан тиги донорго бардык, өкмөткө бардык, айыл чарба министрге бардык, анда Беков деген болчу. Анан биз мындай, силер кимсиңер деп баары сурайт. Уюмсуңарбы? Жөнөкөй топ. Анда жөнөкөй топ менен сөз жок. Анан биз көз карандысы эмес эксперттик уюм, аграрный платформа деп катталдык. Ошо аркылуу ошонун атынан биз кыдыра баштадык. Анан кыдырдык, баары туура тапты. Бековко бардык, айыл чарба министрине. Ал мына биз бир бет концепция жазганбыз. Ал айтты, туура деди, колдойм деди. Анан Минэкономго бардык. Как раз Сариев министр болчу, экономиканы. Ал айткан Кыргызстан жашыл дракон деп. Анан биз айттык, вот сиз айткан сөздүн негизи ушу. Ал да колдоп калды, ушинтип. Анан Кыргызстанда ушу жака мурун мындай ченеп чакандап иштеген уюмдарды чогулттук. Анан ушундай органика кыймыл башталды. Анан ошо кыймылда биз эмне? Азыр жанагы биздин ошо органикалык аймак деген проект бар. Ошол силердин кыймылга айыл чарба министрлиги менен тыгыз байланыштасыздарбы азыр? Себеби дегенде ошо сиздерди айтканыңарды, далилдериңерди, жыйынтыктарын көрүп, ошолор менен ошолор ошону өзүлөрүнө тажрыйба катары алып атабы? Эми бизде бир чоң көйгөй бар. Ошо акыркы 29 жылда бизде 30 өкмөт алмашып кетти. Улам биз сүйлөшөбүз, мындай тил табышканда министр кетип калат. Бул чоң көйгөй. Биз чарчадык чындап айтканда. Улам келгенде эметебиз, барабыз. Мына азыркы президент айтып атат, Кыргызстандын келечеги ушу органика деп, мыйзам кабыл алынды. Жылыш бар. Бирок ойдогудай эмес, чындап айтканда. Анан азыркы туура өзгөрүүнүн ылдамдыгы келаткан мындай коркунучтуу алдын ылдамдыгынан артта калат тилекке каршы. Бизде айыл чарба менен кошо өтө чоң бизде мал чарбачылыгы илгертеден өнүгүп келген. Өтө биздин тоолорубуз, жайыттарыбыз ошо айыл чарбага караганда көбүрөөк пайызда ошо мал чарбачылыгы алып келген эле. Ошолор менен мындай мал чарбалыгы менен айыл чарбалыгын айкалыштыруу программаларын карап көрдүңүздөрбү? Жок, бул мындай да айыл чарбага жалпы кирет, талаачылык кирет, малчылык кирет. Экөө бир кирет. Бул баары айыл чарба. Анан чындап айтканда Кыргызстандын айыл чарбанын негизи малчылык. Бу жерде чоң көп көйгөй бар. Жайыттар азыр ыдырап баратат. Анын тартуу бузулган. Мурун баягы кыргыздар, аталарыбыз анын жаратылышты бузбайын ошондой ыкмалар түзөлүп калган. Улам көчүп турчу. Кышкы жайыт, жайкы жайыт болчу.
Ошонун баарын ал Союз убагында ошо Союз өкмөтү, Совет өкмөтү ошону пайдаланып калган. Пайдаланып, илимиге негиздеп, анан бир топ жана өзүнүн баягы техника жагынан колдоо көрсөткөн. Анан азыр баары жок. Жайыттар ылдырап баратат, деградация болуп баратат. Көп жай. Алыскы жайыттар жайылбай калды. Себеби ага жол жок. Машина азыр кымбат. Мурунку баягы биз эртеме аталар көчкөн кыргыз ат жок. Жаңы аттар жана Новокирск борода. Анын күчү жетпейт экен да. Мындай чынамдыгы жок экен. Баягы өсүмдүк от толбогондон кийин өзгөрө баштайт экен. Бөлөкчө өсүмдүктөр күчкө кире баштайт экен. Баягы мурунку пищевой цепочка деп коет, ал бузулуп калды. Ошон үчүн алар да тартиптен чыгып, мурункунуктан алар да чыгып баратат. Бул да көп жакшы эмес. Мурун ошонун баары реттелип калган да. Анан азыр ошонун баары тартибине келтириш керек. Бу жерде бир топ көйгөй бар, жылыштар бар. Анан жана айтып атканым, биз ошондо жанагы 2007-жылы эметкенде аян катары келген. Силер азыр мисалы коомду өзгөрүш үчүн бир кичине үлгү көрсөтүп койгула. Үлгүнүн негизинде алар көзүмөн көрүп, бул мүмкүн турбайбы, бул жакшы турбайбы деп, эл ошондо бурулат. Ансыз ойгонот деп. Анан ошондой мындай бизге келген как экопоселение деп, эки жана кыштактар деп, экологиялык таза. Анан өзгөчү эмнеде? Ал бул мисалы азыркы жаратылышта болгон көйгөй бул түзмө-түз адамзатка тиешелүү. Жаратылыш өзү бузулбайт. Мисалы жанагы биз билебиз 86-жылы Чернобыльда чоң атомный реактор жарылып кеткен. Бул 20 кылымда эң чоң коркунучтуу техногенный катастрофа деп эсептелет. Анан ошо баягы уланып калган радиация менен тереңде бир топ аянтты курчап койгон. Зона эч кимге кирбейт, адамды чыгарган. Бирок баягы жаныбарды сен көчүрө албайсың да. Өсүмдүк калат, жаныбар калат. Анан ошол жерге бир илдөө катары 2-3 мындай түр жаныбарды киргизип коюптур. Анан азыр 2016-жылы 30 жыл өтөт. Ошондо эл аралык программанын негизинде изилдептир. Абалы кандай? Мына 30 жыл өттү. Ошо изилдөөнүн жыйынтыгы былтыр чыкты, 19-жылы. Анан таң калып калыптыр изилдөөчүлөр. Жана адам жашаган чөйрөнү салыштырганда, жанагы Чернобыль тереңиндеги адам жашаган чөйрө 200-300 жолу жандуу экен. Жандуу. Өсүмдүктөр көбөйүптүр. Багы жок болуп кеткен жаныбар, канаттуулар пайда болуп калыптыр. Башында бир 5 пржевальский атын киргизип коюптур, алар 100төн ашып кетиптир. Бир жактан зубур келип калыптыр, өсү. Бул эмне деген? Бирок ошону менен катар ошол жерде радиация алгандарды мутация болгондор да толтура да. Жок, эми айтып атат мутация, бирок жандуулугу, абалынын сапаты, жандуулугу адам турган чөйрөгө караганда 200-300 эсе бышык экен. Бул эмненин белгиси? Жаратылышка авария жанагы чоң коркунучтуу авария караганда адамзат коркунучтуу экен. Жаратылышта айып жок. Мына кептин баары, себептин баары адамзат мамилесинде. Ошон үчүн жанагы биз кыштак дегенде эң биринчи иретке, биринчи ордо азыр баары экономика болуп калды. Өндүрүш, анан сатуу, анан маркетинг. Тери айткан биринчи иман койгула. Биринчи иманды жана кыргыздардын каада саатын жандандырып, өзөгүн жандандырып, кайра өз калыбына келтирип, турмушта илгертен бери эле жана жаратылыш менен адамдын өнүгүүнүн негизинде башында турган тартиптерди өз ордуна кайра коюп койгула, маанилерди өз ордуна коюп койгула. Ошондо баары калган баары ордуна келип калат деген да. Ошон үчүн анан биз ошондой проектти баштаганбыз. Ошону иштетип атабыз. Ошол эко кыштак негизи курулдубу? Эми биз аны азыр Кыргызстанда мындай биз сунуш проект жазганбыз, долбоор. Анан көп айткан, муну ким колдойт, иманы азыр ким колдочу эле деп. Анан ошо ага карабай бир Америкада менчик фонд
фонд Кристин ал колдоп калды. Андан мурун уже 10 жыл иштептир Кыргызстанда. Алар эмнени колдоду? Манашчыларды, малдардын эметкен тартибин кайра жандандырып, баягы бүй бакчыларды, жана дарыгерлерди колдоп келген. Анан биз жазсак, алар айтты, силер биринчи жолу ушундай чарбачылык менен жан дүйнөнү, иманды туура бири-бирине келтирип койсуңар деп. Себеби биз айтканбыз, биздин проектте бул тоолуу жана алыска айдыктын айдын туруктуу туруктуу өнүгүүнүн модели эмнеге негизделген Кыргыздын каада салтын жандандырып, анан азыркы жана органикалык жаратылыш сактаган ыкмаларды шайкештирген моделде ошо. Анан биз ошону сунуштадык, донор колдоду, дагы эле колдоп атат. Ошону азыр биз жылдырып атырбыз. Анан алар айтты, алар баягы бизге жардам берип атканда башында айтты, биздин жолду силер баспагыла, бул туюк жол. Анан дагы бир шарт койду, биз проекттин негизинде берген жардам бирөөнүн менчигин айламасын. Азыр менчик деп биз азыр ит болбодук, чындап айтканда. Баарын менчик деп атат. Детсадты, бүт баарын, тооду, жайлоону менчик. Эч качан менчиктен болгон эмес. Баягы бир чоң урууга тиешелүү болчу. Библиянын бир жеринде айтылат, будь проклят тот человек, который первым сказал, это мое, это твое дегенде. Ошондой болуп атат. Мына бул 13 апрелде 2029 жылы жерди көздөй өтө бир чоң астероид келатат дейт. Мындай астероидтер жерге бир жолу болуп, көп жолу болуп, ошолордун бири жанагы муз доору болуптур. Азыр ошону кантип жок кылуунун айласын окумуштуулар издеп атат. Мына ошол коркунучтар, адамга келаткан коркунучтар, бул ааламдагы мыйзам ченемдүү нерсеби? Бул мындай да, ааламда бекер себепсиз эчтеке болбойт. Баардын негизи бар, баардын максаты бар. Анан ар кандай чыгып атат, тиги астероид келатат, кулап түшөт. Чындап айтканда эң чоң коркунучтуу нерсе бул адамдын караңгылыгы. Себеби бул мындай да, жерене бул бекер эмес айтылбайт. Бул жерене байкуш бизди кымтып жүрөт, бизди аябап атат. Азыр жана силкингени, күйгөнү, борон болгону бул бизге белги берип атат. Ай, токтоткула, көзүңөрдү белги. Көзүңөрдү ачкыла, эмне кылып атсыңар? Биз баягы мурунку турган шартты, тартипти биз баарын буспадык, талкаладык. Ал эле мына мисалы Дмитриев деген профессор бар Россияда. Уже улгайып калган киши. Ал ошо азыркы дүйнөдө эң мындай өнүккөн глобалдын экология жана адиси. Ошо айтып атат, мына азыр биз кенди касып атпайбызбы? Кыртан эмес, бүт дүйнө кен касып атабыз. Тим эле ашынып кеттик да, айтат, бул чоң терс таасир берет дейт, обязательно. Себеби ошо кен жана адамга акупунктура ийне сайып атпайбы? Точкаларда. Кендин ошо точкалар дейт. Аркалуу ааламдан келген энергия ар бир кен өсүнүн эмесине тиешелүү энергияны тартат. Ошо менен жерененин ядросу ааламда энергия менен алмашып турат. Маалымат алып турат, күч алып турат, өзгөргөнгө программа алып турат. Ал биз баарын кыйып салдык. Ошон үчүн жанагы жер ките баштады. Тияктын баарын сүйлөдү. Ошондой жанагындай чоң кырсык кыяматтын себептеринин бири ошо. Ушул Дмитриевдин жазганы болсо керек эле. Күндүн плазменный эмеси, составы дейли, ошо жерге 20-кылымдын аягына салыштырмалуу 21-кылымда ушунчалык көп пайызда жерге келатат дейт да. Анан ошол адамдардын ден соолугуна, физикалык денесине, аң сезимине, мээсине таасир берип, өзгөртүп жиберет деген бир нерсеси бар да. Азыр адамдын мээсинин 5-6% канча процент иштейт. Ошол сөзсүз түрдө ошол плазменный состав киргенде адамга,
Адамдагы мээсиндеги блокираторлар ачылып кетет деген Дмитриевдин жазуусу бар. Ошондой ой пикир көз караш бар. Ошондой изилдөөлөр бар. Ошонун изилдөөлөрүн анча мынча жанагы эмелер аныкталганы бар. Чын эле мисалы мына биз радиация туш келип калсак бизде жанагы жаман оорулар пайда болушу мүмкүн. Мутагенный процесстер болот денеде. Бул сөз түрүндө жанагындай чоң кубат келгенде бул бизге таасир этет. Мисалы баягы билесиз гипертоника кимде кандын басымы же жөө начар болсо ошондой күндөрү сесет. Түзмө-түз. Авария көбөйөт ошондой күндөрдө. Бул эмненин белгиси? Ал бизге берген таасир, түзмө-түз берген таасир. Анан ошол убакта ошондой таасир аркылуу адамдын ичинде кымтылган касиеттер ачылганы мүмкүн, толук мүмкүн. Бул эч кандай илимиге каршы эмес. Бул жаратылыштын жалпы тартибине каршы эмес. Бул ушундай жаратылыштын жараткан күчтөрдүн, Кудайдын бизде колунда болгон ыкмаларын биз миңден билбейбиз да. Ошон мүмкүн бири ошо. Биз азыр айта албайбыз кандай бизде өзгөртүү башталар. Бирок жанагы сиз айткан астероид келатат. Бул бир чети бизге звонок. Ай, адамзат, сен кандай? Соо жиберсиңби? Оңолосуңбу же оңолбойсуң? Бизге оңолгонго, сиз айткандай 29-жылга шарт берип атат. Ай, ойгон, көзүңдү ач. Себеби мындай да ниетибиз төмөн болсо, мындай андан ачуулукка басып бөлүнүп мындай эметсек, анда биз өзүбүз ошону тартып алабыз. Ал ошону келип тазалап кетет. Ал санитар, тазалаткыч. Биз ошондой тим эле кирдеп кетсек, ал бизге түзмө-түз тиет. Анан бирок ойгонуп, оңдола башсак, ал жанды өтүп кетет. Бул бизди жасагыла турган терде бир да ой жок. Өзүбүз жасап атабыз, өзүбүздү. Кептин баары бизде. Бетеге бирөө айтат дейт. О, Кудай айланайын, Кудай менин тегерегимде ушунча теребелим, тегерегимдин баары ушундай кыйналып, кыйынчылык болуп атат. Ушуну өзгөртчү дейт экен да. Анда Кудайдын айтканы бар. Ошо теребелди мен сага өзүңдү өзүң өзгөрт. Теребелди өзгөртпө, өзүңдү өзүң өзгөрт деген бир сөзү бар экен да. Азыр ошол эми өкүнүчтүүсү адамдардын бардыгы бул нерсени туйганы бар, бул нерсени сезгени бар. Баягы бирок өтө эле аз болуп атат да. Аз болгону баягы сиз айткандай 7000 кишиби, 70.000 кишиби биригип туруп жакшы тилек. Бул баягы ойдун аткарылышы, ойдун материалдык түргө которулуп кетиши. Ал тургай ошол аламдагы нерселерди өзгөртүүгө, адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү, өзүнүн потенциалы, баягы энергетикалык субстанция катары адам мүмкүнчүлүгү бар экенин мен ишенем. Бул туура. Бирок ошолордун баарынын башын бириктирүү бир нерсеге бул өтө оор болуп атат. Ал тургай ошол эле биздин кыргыздарда, Кыргызстанда, мына Бишкегибизде, башка жерлерде ушундай жакшы ойлор бар. Биригели деген менен деле ошол бир маалда кандайдыр бир өздөрүнүн бир жеке кичинекей дүйнөсүнүн, эго дүйнөсүнүн, кичинекей дүйнөсүнүн менен эле бардык нерсе кайра бузулуп кеткенин көрүп келатам, көрүп жүрөм. Аттиң эле дейсиң да, аттиң дейсиң. Анан бирок эртеңки күнгө келечекке ишеним бар. Бир жолу сиз айттыңыз эле, кандайдыр бир тетиги ааламдагы бир топ чен өлчөмдөрдө бир миллион жылдык аралыкта жерге нур түшүп, ошол боюнча дагы бир жолу айтып кетсеңиз. Бул жакын эле болгон окуя, январда болгон, январга. Ушул өткөн январда. 19-жыл. Жок, 20-жыл. Жакын эле. Бул биздин галактиканын бир топ алыстыкта турган бөлөк галактика бар. Азыр аны аныктап атат, телескоптор тартып атат. Ал ошол галактикада багы бир нур чыгыптыр.
Алдан мындай ченелген мичке нур. Ошо нур келип жетип жерге тийди. Өткөн 1,5 ай болуп калды. 2 ай ашып кетсе 2 ай болду. Анан ошо илимпоздор өстүр, астрономдор өстүр таң калды. Ал атайын бирөө дүрмөттөп жүргөндей дейт да. Се ушундай алыстыкта түзмө-түз келип бөлкөмөчү негизи ошо жерге тийди. Жерге тийгенде бул күч да жерди кымтып турган магниттин тала жарылып кетти. Жарылганда ошо нур толук ошо жерге сиңирип кетти да. Бул мына илимпоздор айтып атат, бул сөзсүз бир чоң өзгөрүүгө, жердин жүзүндө болгон жаратылышка, өсүмдүккө, жаныбарларга, адамга бул чоң таасир этет, сөзсүз. Мунун таасири кандай жагынан бул биз азырынча айта албайбыз. Бирок азыр ошондой дорго кирип кеттик. Ушундук эч ким мурун ойлобогон, эч ким мурун билбеген, башынан өтпөгөн окуялар болуп атат. Ага биз күбөбүз азыр. Бирок азыр ошончо көбөйүп кетти, биз андарды окубайбыз. Ан сезимибиз мындай эсибизди ага токтотпойбуз. Бирок ал болуп атат. Бул дагы чындап айтканда жараткандын аракети. Программасы. Ошол нерселердин баардыгын өзгөрүү сөзсүз болот. Сөзсүз болот. Адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө ал тургай табиятта таптакыр өзгөрүүлөр, башка өзгөрүүлөр болот. Ошого элибиз кандай бир деңгээлде даяр болуш керек. Эң биринчиден ошону информирован вооружен дегендей биринчисине. Билип алдың го, ошол уже сени. Билип алдың, бул биринчиси. Экинчиси, ошонун абалда кандай болуш керек адам. Ошону эле сезсе дейм да, мен адамдарда ушун эң жок дегенде ушуну сезип, ушундай өзгөрүү болот экен. Ошол убакта адам кантип өзүн кармап жүрүш керек экен. Жакындарын айтабы, туугандарын айтабы, бала бакырасын айтабы, улуусуна, кичүүсүнө айтабы. Бүгүн болбосо эртең айтабы, эртең болсо бирси күнү чогулган жерлерде заман өзгөрөөрүн азыр биздин кыргыз элибиз түшүнүш керек. Пендечиликтен кичине арылып, жок дегенде үйүнө жалгыз келгенде уктардын астында ушуну ойлонуш керек деген. Биздин сиз экөөбүздүн максатыбыз ушул. Башка баягы улуу акыл эштин, улуу жараткандын мыйзамынан эч кимибиз чыгып кете албайбыз. Ооба. Бирок ошонун ортосунда биз сиз экөөбүздүн өзүбүздүн вазипабыз. Ушуну айтуу, жеткирүү. Балким бирөө жарым ушуну угуп, ушундан дагы бирөөнү айтар, дагы бирөөнү түшүнүп берер. Балким ошентип көбөйөбүз деген оюм бар да. Учурдун көйгөйлөрү өтө көп. Ошолордун бири бул материалдык дүйнө, акча маселеси. Акча адамга кызмат кылбай эле, акча бүгүн Кудайдын ролунда болуп алды. Сиздин ой толгоолоруңузду уккум келет. Мисалы бизде дене бар. Жан дүйнө бар, рух бар адамда. Анан муну мисалы дене болгондон кийин керек, окат керек. Анча-мынча тиричиликке акчалар керек экен. Аны эч ким кыйбайт. Бирок биз адашып кеттик. Эң негизги түпкү келечектүү нерселерди биз четке чыгарып койдук. Дайске коюп койдук. Мисалы тамдын кире беришине биз өзүбүз эптеп жатабыз. Өтүүбүздү, кийимибизди төргө барып чоң төшөккө коюп атырбыз да, ошого барабыз. Биз кылгандай. Мисалы бул адашуунун тепкичтери бар. Жок дегенде ошондой негизги тартиптерди биз билсек, ошо баарын ордуна коюп коюш керек да, балыктарды. Окат керек, акча керек. Аны эч ким этпейт. Тиричилик керек. Бирок баарын ченүү болуш керек. Баарын өзүнүн рети болуш керек, ыгы болуш керек. Анан мисалы акчаны айтып атырсыз, азыр баары түшүндү. Азыркы жүргөн акча, кагаз акча бул шыпыр. Бул кагаз. Түстөлүп койгон кагаз. Анан биз аны доллар дейбиз, сом дейбизби, рубль дейбизби, бул кагаз чындап айтканда. Бирок сиз айткандай, бул биз муну акчага кул болуп калдык. Бул ыкма
Misali жер тепсең күрек керек те, барып жүректі тепкенден қойып қойсын. Ешкім мұны күректі ұлы тұтпайды да. Бұл өзінің орны бар, құрал, керекті құрал. Ақшылы осындай құрал, шынап айтқанда. Анан, бұл жағынан, қазір осынша бұл ретсіз болып кетті, осынша шыпырлық болып кетті, барып ішінеді. Бұл бары қағаз екен. Анан айтып атат, ошо болбайт экен. Мунун даже курамасында эчке жок. Ордуна мисалы сен барып алтын бересең, сага эчким бербейт. Мына айтат, муну алтынга не кидеш керек деп. Бул чындап айтканда иреттелген жолу. Бирок бул маселени чечпейт. Иреттейт шартты. Биз аталарыбыз элдигертен бери айтып койгон. Арпа будай аш, алтын күмүш таш. Мейли биз алтынга келтип кой. Бул иреттелген түр. Бирок бул маселени чечпейт. Балыктар ошомойдон калып атат. Мисалы окус бирдек болуп калса, алтында кереги жок болуп калат. Мунан жейсиңби, же балдырыңа бересиңби? Ооба. Анан бул жагынан байыркы эл бул сабактан өткөнбүз, сыноодон. Байыркы Грецияда бир Мидас деген падыша болуптур. Анан бирдеке кылып кудайларга жагып калыптыр. Антилер айтты, бир суроону калымды айтып койчу. Ошону биз сага эмет берелик деп. Бирок жакшылап тереңдеп ойлон дептир. Ой, мен уже нягыле терең ойлонуп бүткөм. Меники даяр. Айта бер, бирди. Мен колум не тиесе алтынга айлансын деп. Ойлондуңбу? Ойлондум. Мен сүттеп коет, кетти, чуркап. Дарактар алтын болуп атат, бүт тамдар алтын болуп атат. Не кол тиесе алтын. Анан чарчайт да. Курсак ачып калат. Ок кел, окаттап келчи. Окаттап келип берет. Не тиесе бар алтын. Анан ачкачтан өлүп кала сактаптыр. Анан Кудайга жагыныптыр. Ой, кечирип койгула менин чолок акылымды. Адашыптыр. Бул мындан өткөнбүз. Биз ага карагандар баары ошондой жолго түшүп калбадык. Эл көчүп жүрүүдө ашыкча буюк негизи алган эмес да. Турмуш шарт бизге жеңилдетип берген ошондой тартипти. Ошол табият өзү ошол мыйзамды тартуулаган да. Жанагы жерди эне дегениңизде бир кыргыздын бир макалы эсиме түшүп атат. Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман дейт. Өздөн чыккан жат, бул мындай түз айтылганда жакындарың бирөө ушундай тескери иш жасап койсо, сага душман болсо, анан деп жүрөгүңдөн бир өзөктөн чыккан өрт болот, арман сыяктуу, күйүт сыяктуу. Бирок ошонун дагы бир жерге байланыштуу мындай нерсеси бар окшойт. Адам баласы жерде жашап, жер эне баласын өстүрдү. Жана сиз айтканда жогоруда чоң, мен ушуларды өстүрөйүнчү деп, бул ааламдын баласы биздин энебиз жер эне болуп аткандай. Анан ошол балдарды өстүрөйүн десе, балдары табиятты жерди казып, суусун бузуп, өзүдөн чыккан жат болуп аткан сыңары. Анан баягы деп өзөктөн чыккан жанар тоолорбу дейм да. Кыямат, өрт, ошондой болуп атпайбы? Экопоселение аркылуу адамдардын жан дүйнөсүн өзгөртүү деп жана башында айтпадыңызбы. Ошол тилектериңиз кабыл болсун. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндө айтылган ар бир ыйык сөздөр, тунук сөздөр ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрүн орун алсады деп тилейт элек. Ар бириңиздердин көкүрөгүңөргө органикалык эгин сыяктуу себилип, мына ошону багып алыңыздар деп тилек кылар элек. Ошону өстүрүп алыңыздар, ошону коргоп алыңыздар, үшүтүп ийбей, суукка алдырып ийбей. Бар болуңуздар, арбасын аруу кыргызым.